Сөз Келдибаев Сагындык Ашыралиевичте. Рахмат, Айдаган Чөйкүнда. Министрдің орынбасары Нурлан Кубатович, айтсаңыз, Өзгөн районунда, бұл жақта, Өзгөн районунда қанша профтек училищалар бар бүгінгі күнде? Бұл жағынан қарасақ, менде Өзгөн районы бойынша азыр сізге айта албайт экенмин, бирок бул Жалал Абад облусу боюнча профилицейлердин саны. Жок, мен сизге Жалал Абад областында аткан жокмун, мен сизге Жалал Абад областына карай Өзгөн району. Жалал Абад Баткен областына карай. Баткен областына карай Өзгөн району. Сиз министрдин орынбасары кайсы район, кайсы областка караганын билбейсизби? Жок, айым жөн эле Михайловский чаташып алдым элечи. Жок, андай бир Жалал Абад дейсиз, бир Баткен дейсиз. Өзгөн район бул Кыргызстан боюнча эң чоң райондордун бири, бул белгилүү район. Кайсы областка караганын билбейсиз. Siz айтсаңыз, мен айтайын дегенім негізі жерін айтайыншы, мына 38-ші емен тауыңыз чанда, профтек училищаны. Номер 38 менен 62-ні тауыңыз Өзгөн районына қарашты. Сіз айтмақшы, Баткен областында Өзгөн районы. Ош областына қарайды, Өзгөн районы. Или кондиционер иштетип атышабы бар, аппараттан сураш керек экен, эмне кылып атасың? Эми ушул маалымат боюнча уруксат берсе, ошо 38 листей боюнча мында толук баардык маалымат менен бербейм, жазып турумда. 38 менен 62 2 профтек училища бар. Өзгөн районунан Кызыл Октябрь айыл өкмөтү менен Кара Ала айыл өкмөтүнүн. Ошол жерде 38-чи профтек училища бүгүнкү күндө иштебей турат. Анын тагдыры эмне болуп атат? Ал жерде бардык условиясы менен бар, окуу жай, жатаканасы менен. Бирок ал иштебей турат, ошонун жанында мектепте нормадан бир канча эсе өйдө окуучулар батпай атат. Биз бул тууралуу сунуш кылганбыз. Же аны иштеткиле, училище кыласыңарбы, техникум кыласыңарбы, же мектепке өткөрүп бергиле. Ошол жака бөлүп окутсун окуучуларды, жогорку класстарды деп. Ушул боюнча мага тез аранын ичинде кагаз жүзүндө бир маалымат бериңизчи. Рахмат, ийгилик каалайм.